Assalamu alaikum, hurmatli Moskvada mekendештер. Амансыздар, сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Москвада жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен тааныштырабыз. Бүгүн күнгө бейшемби 4-декабрь. Иш күнүңүздө ийгиликтүү, берекелүү улансын мекендештер. Жакшы кабардан баштайлы. Россияда жүргөн мекендештерди кыжаалатка салган кечеги кемпирди айыпсыз тээп кеткен курьер кармалды. Андан да жакшы маалымат, ал курьер мигрант эмес, жергиликтүү 28 жаштагы орус бала болуп чыкты. Середину сидимся, руки на коленки. За что задержан, знаете? Да, за удар по лицу. Еще раз. За удар по лицу. Кого ударили, когда, при каких обстоятельствах? Женщину позавчера. Где это было? В каком районе города? Центральный район. Тилекке каршы көп басылмаларда мигрант деп жазылган, бирок ал туура эмес маалымат. Бул жигит негиз эле ушуга окшогон кылмыштарды көп жолу жасаган. Акыркы кылмышы камерага түшүп калгандыктан аны заматта полиция кармаган. Учурда кылмышкер жигитти полиция камакка алып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Россияда жүргөн мекендештер, айрыкча жаш жигиттерибиз бөтөн жерде мыйзамдарды сактап, түндөсү дагы көчөлөрдө көп топтолуп жүрбөгүлө. Азыр Москвада ар кадам сайын камералар орнотулуп, кыңыр иш 40 секундта билинген заман. Ата-энеңердин алдына жакшы иштеп, аман эсен баргыла. Маалыматты группаларга таркатып коюңуздар. Дагы жакшы кабар, рубль курсу бүгүн дагы бир аз өстү. Ал 1 рубльга 1 сом 12,7 тыйын өтүздү. Бул дегени 100 000 рубль 112 700 сом болот. Москванын мэри Собянин Москвадагы мигранттардын талабын талашып катуу айтты. Ал өз сөзүндө мигранттарга каршы болгон эксперттерди сынга алып, колуңарга шыпыргыны кармап, мигранттардын ордуна көчөлөрдү шыпырып тазалагыла да деп катуу тийди. Жария. Урматтуу Москва шаарынын тургундары жана коноктору, сиздерге бүткүл Кыргызстан, Аравия, Россия жерлерин айланып келе жаткан атактуу Абдрахман Тааптын шакирти, элдик дарыгер тамырчы Костоправ Алтынбек Калыкулов көпчүлүктүн суроолору боюнча Москва шаарында 4-декабрдан элдерди кабыл алуусун баштайт. Дарылоочу оорулар: грыжа, остеохондроз, протрузия, артроз, гонартроз, куян, давление, бел оорулары, баш оорулары, бут оорулары, чыккан сынган жерлерди карайт. Аллахтан шыпа сурап келип, дартыңызга дава таап кетиңиздер. Бизден дарек: метро Преображенская площадь, улица 1 Бухвостова 3, волейбол спорт клубу. Дарыгер тууралуу маалыматты Алтынбек Калыкулов YouTube каналынан алсаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор +7 903 016 77 10, +7 963 530 77 13. Шаршемби күнү 3-декабрда Москванын мэри Сергей Собянин борбор калаада квалификациясы төмөн жана тилди билбеген мигранттардын ашыкча көптүгү боюнча тургундардын арыздарына катуу жооп берди. Ал ошондой эле борбор калаадагы мигрант жумушчуларынын саны 2018 жылдан бери өзгөрбөгөнүн билдирди. Эгерде алар ушунчалык эле акылдуу болсо, мен бул эксперттерге шыпырга алып, Москванын көчөлөрүн шыпырганы, жогорку билими, докторлук даражасы, диссертациясы бар адамдарды алып барууну сунуштайт элем, деди Собянин. Ал акылмандар муну жасашат деп ойлобойм. Аны ким жасайт? Демек биз жогорку билимдүү москвалыктардын жогорку квалификациялуу жумуштарын ээлей турган мигранттарды тартуубуз керек экен да. Ал эми москвалыктар жолдорду шыпырышабам да, деди ал. Сергей Собянин Москвада мигрант жумушчулардын так эсеби жок экенин айтты. Ал ошондой эле Ички иштер министрлигинин статистикасын келтирип, мигранттар тарабынан жасалган кылмыштардын саны азайып, ал эми кылмыштардын бетин ачуу көрсөткүчү жогорулаганын көрсөттү. Анын айтымында каракчылык, киши өлтүрүү жана уурулук сыяктуу оор кылмыштардын саны бир топ азайган. Мигрант тарабынан жасалган кылмыш эмнени билдирет? Алгач аны чечип, далилдеп, андан кийин алардын орусиялыкпы же мигрантпы аныкталышы керек. Ошол эле учурда Москванын аймагында эл өтө көбөйдү. Ал эми жеке адамдарга карата жасалган кооптуу кылмыштардын саны азайды. Кантсе да Москванын мэри Сергей Собянин Москвадагы мигранттардын эмгеги зор экенин баалап, алардын кызматын москвалыктар ээлей албай тургандыгын белгилеп кетти. Собянинге дагы жылуу сөздөрдү жана мекендештерди колдогону үчүн
Жакшы сөздөрдү калтырып кетиңиздер. Маалыматты Москвадагы мекендештерге максималдуу таркатып коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сынаман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, Мухидинге кайрылсаңыздар болот. Москвадан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.